алардын атынан деле кылып коюлчу деп берип койгула деди эле. Өкмөттүн арнасы толуп, жүгү толуп ушуну кабыл алып койсо. Толук болсун деп ушундай эме менен. Бүгүн социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин кесиптик күнү. Буга байланыштуу Токтогул Сатылган абатындагы улуттук филармонияда байрамдык иш-чара өтүп, анда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү келип, социалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы менен кызык утуктап, алардын жасаган эмгегине ыраазычылык катарында ардак грамоталарды тапшырды. Социалдык коргоо министрлигинде иштегендерди, социалдык фонддо иштегендерди жана кесиптик бирликтер, профсоюздар дейбиз, бардыгы биригип, бир майрам кылып, бир күндү майрамдашканы ошол убактагы чечим абдан туура чыккан деп ойлойм. Себеби дегенде биздин максатыбыз, биздин мамлекеттик кызматкер катары аткарып жаткан ишибиз бардыгы ушу адам жарандын тегерегинде өзгөчө социалдык маселелерди чечүү, эмгекчилердин укуктарын коргоо, алардын азыркы учурдагы проблемалары жана келечектеги проблемаларын коргоо, адам баласынын өмүр аягына чейин ошо максат кылып койгон кесиптик бирликтер, мен ойлойм ушул майрамды бирге майрамдаганы абдан туура деп. Ошон үчүн мен азыр сиздерди өкмөттүн атынан кызык куттуктап, кесиптик майрамыңыздар менен демекчимин. Мында премьер-министр бүгүнкү күндө мамлекет социалдык милдеттерди толук аткарганга аракет кылып жаткандыгына токтолду. Тагыраагы социалдык коргоо тармагына бюджеттен 60 миллиард сом сарпталат. Бул абдан чоң көрсөткүч экенин белгиледи. Бүгүн социалдык системага, коргоо системасына социалдык коргоо министрлиги аркылуу 10,3 миллиард сом сарпталып атат. Мына азыр жаңы бюджетти талкуулап атабыз. Улукбек Тойшоевич 11,9 миллиард сом. Жылдан жылга өсүп атат. Мындан тышкары 50 миллиард сом пенсияга тартылат. 60 миллиард сом акча пенсия жана жөлөк пул жана башка социалдык төлөмдөргө жумшалат. Өзүңүздөр билесиздер, 161 миллиард сомду салыштырып көрсөңүздөр, 60 миллиарды эми социалдык фонддун өзүнүн бюджети кирбейт, бирок салыштырмалуу 60 миллиард сом ушул сиздер иштеп жаткан тармакка сарпталат. Муну менен катар өкмөт башчы бюджеттен бөлүнгөн каражатты туура пайдаланып, даректүүлүктү күчөтүү керек деп эсептейт. Андыктан аталган кесип ээлери чыныгы муктаж адамдарды гана коргоп, ал эми ден соолугу чың мүмкүнчүлүгү бар адамдарга шарт түзүп берүү керек деген оюн айтты. Биз даректүү колунда чыны менен муктаж болгон адамды коргошубуз керек. А мүмкүнчүлүгү бар, ден соолугу чың адамдарга бир шарт түзүп бериш керек. Ал эмгектениш керек, ал экономикага салым кошуш керек. Биз жатып ичерлерди бакпашыбыз керек. Мына ушуну биз бардыгыбыздан эсибизден чыгарбай, ушул саясатты күчөтүп, адис катары кайра айтсак, башка ой менен жүргөндөр дагы өзгөрөт деген оюм бар. Бул кесипти аркалагандардын эмгеги баа жеткис. Каарманыбыз Акимжан Абдимиталов өмүрүнүн 24 жылын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө камкордук кылууга арнаган. Ал эми бүгүн мамлекетке сиңирген өзгөчө эмгеги бааланып, өкмөттүн ардак грамотасы менен сыйланып турган чагы. Мен бул тармакта 24 жылдан ашуун бери иштеп атам. Биринчи баштаганда мен 96-жылдын март айынан баштап Ноокат райондук социалдык коргоо башкармасынын башчысы болуп эмгектенгенмин. Ал жерде 12 жылдан ашык иштегенден кийин мени жанагы которуу жолу менен ушу Кыргыз Республикасынын ички аудит бөлүмүнө башка адис катары иштеп келатам. Бул жерде дагы уже 12 жылдан ашык иштеп атабыз. Бул жерде системада иштегенде негизги биздин милдеттерибиз бул жанагы даректүү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан берилип аткан жөлөк пулдар жетип атабы, жетпей атабы негизинен көзөмөлдөбүз. Ошондой эле мамлекет тарабынан токтомдордун негизинде алуучу социалдык жардамдарды толук алып атабы, ошолорго кандай шарт түзүлүп атат, кандай баардыгын көзөмөлдөп, ошонун жыйынтыгы боюнча биз тийиштүү документтерди да министрликке билгизебиз да. Ал эми экинчи каарманыбыз мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандарга социалдык кызмат көрсөтүү башкармалыгынын башкы адиси Саида Асанбаева бул кызматта 10 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип келет. Жумушу аярылоону талап кылгандыктан оор тагдырдагы адамдар көп кайрылат. Андыктан алардын кайгысын тең бөлүшүп, жардамдарын берип келет.
Негизи бизге өтө ушундай бир баягы оор тагдырдагы адамдар келет. Азыркы күндөрдө өзүңүзгө белгилүү болуп калгандай, баягы ата энени бала дагы сыйлабай калган. Биз ошолордун баягы көйгөйлөрүн чечип, ошолордун кайгысын чечишкенге аракет кылабыз. Бул эгер мен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча айтып кете турган болсом, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 186 миңден жогору, анын ичинен 30 миңден ашыну бул балдар болуп эсептелинет. Ал эми биздин чыгармачылык топ иш чарадан кийин жолдон мүмкүнчүлүгү чектелген айым Гүлмира Тазакунованы кепке тарттык. Ал жол өтмөктөн өтө албай 15 минуттан бери турганын айтып, биздин өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлуу шарттар жок экенин кесе айтты. Ыңгайсыздыктар аябай эле көп. Шаарда алсак, мен азыр ошо филармониядан чыктым. Филармониядан залга кириш үчүн 2 этажга чыгыш керек. А жерде подъемник жок. Элдер көтөрүп чыкты. Анан кире беришинде деле 4-5 тепкич бар экен. Ал да кыйынчылык жаратты. Аны дагы башка бирөөлөрдү суранууга муктаж болдум. Мындан сырткары ал өкмөткө кайрылып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды көзөмөлгө алып, алардын укугун тебелегендерди катуу жоопкерчиликке тартыш керек деген оюн айтты. Мыйзам чегинде бүт шарттар түзүлсүн деген мыйзам бар. Бирок ошол мыйзамдар аткарылбай атат. Анан эми, конечно, муну деген көзөмөлгө алыш керек. Көзөмөлгө алып, эгер ким ошондой мыйзамды аткарбаса, булар деген жоопкерчилик тартыш керек да. Жоопкерчилик болуп, административный кандай бир жоопкерчилик болгондо анан адамдар иштей баштайт. Кызыгы өкмөт мында социалдык коргоо жана профсоюз кызматкерлеринин ишин алкап жатат. А бирок чындыгында алар жардамга муктаж адамдарга шарт түзүп берип жатабы? Ал жагын да эске алса болчудай. Алина Жапаркулова, Улан Нурманбетов, Next TV күнүн темасы үчүн.